Анжелика, ырдай алсам, албасам дагы мен кыздарымды өзүм багып жатам. Эстрада ырчысы Анжелика кыздарыңды кучактап үйүңдө жата берчи. Ырдай албайсың деп сындагандарга жооп берди. Кыздарыңды үйүңдө кучактап жата берчи сен дегендерге жооп. Мен жата берсем, силер багасыздарбы кыздарымды? Алардын келечегин сиздер түзүп бересиздерби? Бүгүнкү күндө бардыгыбыз балдарыбыздын келечеги үчүн үн катып жатабыз. Ар бир инсандын ийгилиги ал өзүнүн гана аракетине таандык. Ырдай алсам, албасам дагы мен кыздарымды өзүм багып жатам. Эч нерседен кем кылбай, жаманмынбы, жакшымынбы, жыйынтыкты көрсөтүп жатам. Көптөргө кол сунуп жатам. Мен деле эл арасындагы идеалдуу эмес адаммын. Бир пендемин. Өз көз караш, ой, аракетим бар. Жаман нерсе мага жазганыңыз менен өзүңүзгө эле жаман кылып жатасыз, дейт ал. Маалымат булагы Фабула Чекит KG. Мирбек Атабеков. Мен эч качан элди бөлгөн эмесмин. Ырчы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков элди бөлүп жарып жатат жана ал жоон топ балдар менен келип депутаттарды сабайбыз деп турду деген сөздөргө жооп берди. Бул тууралуу Атабековдун соц тармакка жүктөгөн видео кайрылуусуна шилтеме берип Барометр билдирет. Ал жон гана мамлекеттин келечегине кайдыгер карабаган инсан катары жубайы менен 5-октябрдагы тынчтык митингине барып, эркин өлкөнүн жараны катары бир катар курч ойлорун айтканын билдирди. Мен бардык кыргыз жаштары сыяктуу эле өз оюмду айтуу үчүн барып, ал жерден сөз сүйлөп, ажобузга карата айта турган сын пикиримди айтып кеткенмин. Эгерде мен ак үйдү басып алабыз, депутаттарды сабайбыз деп айткан болсом, азыркыга чейин видео интернетке таркамакта. Албетте президентке айткан сөзүм үчүн анын тарапташтары тарабынан ойдон чыгарып каралап жатасыздар. Макул, мен каралай бериңиздер. Жаман ырчы, жаман адам деңиздер. Бирок элди бөлдү дебеңиздер. Мен эч качан бөлгөн эмесмин. Менин чыгармачылыгымдын башаты оштон башталган. Барыңыздарды ынтымакка чакырам. Мен үчүн убактыңыздарды коротпой өлкөгө салым кошуңуздар деген кайрылуу калтырдырчы. Маалымат булагы Барометр Чекит KG. Зира Айтбекова. Жаштар деп эле баарын бир мөшөккө салып койбойлу. Жаштар экиге бөлүнөт. Прогрессивдүү жаштар жана деградация учураган жаштар. Прогрессивдүү жаштар билимдүүлөр, өз алдынча ой жүгүртө алгандар, анализ жасап, өз оюн бекем тургандар кирет. Прогрессивдүү жаштар кече башыбызга караан түн түшүп атканда дары ташып, волонтер болуп, же кече митингде элдин эртеңин ойлоп, люстрага талап кылып, шаарды тазалап, мародёрлордон коргоп тургандар кирет. Алардын артында кеп келечек турат. Деградацияга учураган жаштар болсо билимден баш тарткандар, кара күчкө эгедир, ой жүгүртүүсү кыска, оома, өз алдынча анализ жасай албагандар. Радикалдашып, же бир адамга, бир идеяга фанат болуп кетишет. Ал акылдуу десеп деген же ал үчүн авторитет болгон адамдар бир пикирин айтса, ошого аябай ишенет жана андан башка чындыкты кабыл албайт. Жаштар деп эле баарын бир мөшөккө салып койгон туура эмес. Ал тургай ак үйдү деградацияга учураган жаштар талкалап тоноду. Прогрессивдүү кайтарып, далай оокатын сактап калды. Эртеси ак үйдү тазалап жүрдү. Прогрессивдүүлөр бир адамдын же бир партиянын фанаты боло албайт. Алтын ортону кармагандар билет жана бардыгы тынчтык жолу менен чечилишин каалайт. Прогрессивдүүлөрдүн саны эбегейсиз аз болгондуктан байланыштуу өлкөнү алып кетүү кыйын болуп турат. Ошон үчүн калың катмарды билимге сугарып, аң сезимин өстүрүүгө көмөк бололу. Ар кыл долбоорлорду жазалы, жерлерди кыдыралы, жардам берели, оңдойлу. Билимсиз жарыкка чыгуу өтө кыйын. Өлкө башына билимдүүлөрдүн, прогрессивдүүлөрдүн келиши өтө маанилүү. Маалымат булагы Арба Чекит KG.